Assalamu алейкум. Амансыздар бардактуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мусулман туугандар. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Бүгүнкү күнгө карай дүйшөмбү, шейшемби күнгү болгон түн десек болот. 23 июнь. Алымбек Татыкка Айкеле Ош шаарынын алдында кире бериш эшигинде тосуп алдым мына ушундай. Биз Ордолуу Ош шаарыбыздын кире бериш эшигиндебиз. Ош шаарындагы аймак азыркы учурда кандай оңдолду, жумуштар кандай жүрүүдө? Азыр сиздерге дал ошол Памир көчөсү менен биргеликте Исакбек Монуев көчөсү жана ошондой эле Аскар Шакиров, Айбек Алимжанов көчөсүнүн бириктирилген көчөлөрдүн аймагындагы кызыктар туурасында кененирээк чыгарылыш кылып айтып бермекчибиз. Андыктан бизден чыгарылышка күбө болуңуздар, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Ушул Ордолуу Ош шаарыбыздын кире бериш эшигинен эле баштайлы. Бул жерде адаттагыдай эле мурункудай эле жол тыгыны болуп турат. Ушул жаатта бир иш алып барып, жакшы бир нерселерди жашап койбосо, могул жактагы унаалар кечкисин саат 10го чейин десем, азыр 11ден өтүп калды. Дагы деле болсо, бул жак жол тыгыны пайда болду. Ушул жери гана болуп атат да, мына карасаңыздар. Ушул жери гана. Ушул жерден адам алган унаалар бир четирек ары жагыраак өтүп токтобойт, же нарагыраак токтобойт. Ошол жолго токтоп алат. Анан болсо бул жактан келген унааларга тоскоолдук жаратат. Жол тыгыны жаралат. Андан кийин болсо билбедим, кыскасы ушундай. Ал эми жолго бир өзгөчө сөз жок. Жол кеңейтилди болушунчачы. О, биринчи полоса, экинчи жана ошондой эле үчүнчү полосаны көрүп турасыздар. 4-чү полоса. Кийинки. Тетиги аймактан болсо 3 полоса экен. 1, 2, 3 полоса көрдүңүздөр. Тротуар жана ошондой эле ортолуктагы жол менен тротуардын ортосундагы лотокчо моундай кооздолгон. Тетиги жакта эле сөзсүз түрдө. Анан жарыктандыруу коюлган, сонун укмуш болупчу. Азыр ал нерселердин бардыгына күбө болобуз. Ал эми бул жерде дагы бир көңүл кейите турган нерсе бар да. Караңыздарчы, могул нерсени биз өзүбүз эле таштайбыз. Башка жактан келгендер монтип таштабайт. Таштаса дагычы бизди көрүп туруп таштайт. Мына сигарет чегилип бүткөндөн кийинкиси абал. Азыр эми тазалыкка атайын моундай урналар орнотула эле экен. Ошондуктан сиздер мындай кичине маданияттуулукту колго алып, бир баштыкчага же болсо башка нерсеге салып алып кетсеңиздер болбойбу? Өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө мындай башкача мамиле кылсаңыздар керек, Мен акылдуу болгум келбей атат. Болгону патриоттук сезимде, урматтуу Ордолуу Ош шаарынын тургундары, сырттан келген коноктор, меймандар бир аяр жакшы мамиле кылалы. Мына жолубуз жаман, тигиндей мындай дейбиз, тротуар жок дейбиз. Жол жаман дедик. Мына жолду куруп койду, оңдоп койду, сонун кылып койду. Эми могу таштанды. Таштап койгон туурабы? Муну атайын мэр келип таштап кеткен жок, президент же дагы жогорудагы бийлик бирөө жарым келип таштаган жок. Муну өзүбүз эле карапайым калк ушул жерде жүргөндөр эле кетип таштап койду. Баштыкчабызга салып барып, хотя азырынча жок дегенде ушул урна, таштанды таштай турган урналар жасала элген. Ага чейинки убакытта эми жасалып атат буюрса. Бир учурда бардыгына жетиш кыйын. Үйгө же болсо башка жакка алып барып таштап туралы. Бирок ушул жолго эмес, көрүнүктүү жерлерге таштабаңыздар. Урматтуу кыргызстандыктар, бул Европабы деп таң калышыңыздар мүмкүн. Жок, бул Кыргызстан эле. Көрдүңүздөрбү? Төмөн карай 2 полоса, ал эми жогору карай 2 полоса. Көрүп турасыздар, кооздукту. Атайын уна менен сиздерге кенен көргөзөтөйүн деп отурам ушул жерде. Эки тарабы атайын моундай кафел таштар менен кооздолгон. Ал эми жол сызыктары сызылган. Асфальт негизинен 2 катмарлуу болуп түзүлгөн.
менен жүрүп көргөзүп берейин деп чечтим бул жерлерчи. Эми бул жерден Исакбек Монуев көчөсү ушул жерде. Ёлки-палки. Бул жер Айлампа. Дал ошол Аскар Шакиров көчөсүнөн келген аймак менен Айбек Алимжанов көчөсү келип, ушул жерде айланат. Круговое движение десек болот, мындайча айткандачы. Анан ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Дал ушул көпүрөнүн түбү Исакбек Монуев көчөсү деп айтылат. Анан бир нерсени айтып койгум келип турат. Жана унаа менен келе жатканда мен бир нерсеге күбө болдум. Мынау белги, знака. Негизги жол дегенди билдирет. Могул жерде көпчүлүк унаа башкарган айдоочу байкелер келип токтоп калып атышат да могул жердечи. Бул жактагыларды күтүп. Эч убакта бул жактагылардык эмес жол. Биринчи кезекте сиз круговой движенияга кирдиңизби, Айлампага. Демек, сиздин жолуңуз негизги жол. Андыктан сөзсүз түрдө кыймылдаткычты оталдырып, алдыга карай жылы беришиңиз керек. Оталган кыймылдаткычтычы токтоп калмай жок. Сиздер токтоп калдыңыздар, демек бул жактагылар сиздерди күтүп тетиги жак пробкага айланат. Жол тыгында. Ошондуктан эч ким идеалдуу адам эмес. Жол белгилери деген китеп бар. Сөзсүз түрдө аны да карап коюңуздар. Бардыгыбыз билип жүрбөйбүз да унутуп калабыз. Кээ бир нерселер болушу мүмкүн. Могул жерде пустой дорога деген бар. Жол бошот деген. Бул жакачы. Көрдүңүздөр, Кетиги жакта деле ушундай белгилер бар. Кетиги жакка дагы коюлган. Кетиги жакка дагы коюлган. Анан атайын могул жерде жол өтмөк катарындагы жөө өтмөк жолдор чийилген. Ушул жерден өтөсүздөр. Тетиги жерде жана ушундай тетиги жерде. Тетиги жерде да бар. Ал эми аркы Аскар Шакиров көчөсү менен аркы өзү менен берки өзүн бириктирип турган бул жол түбүнөн өтүүчү жер төлөө өтмөк бар. Билесиздер, ал жакты тартып чыгарганбыз. Буюрса ал жакка дагы азыр өткөнгө аракет кылам. Айтайын дегеним ушул жер болчу. Азыр жол кеңейип сонун болуп калган. Но Айлампа толук түрдө бүтө элек экен. Азыр реконструкциясы, оңдоо иштери. Ал эми тротуар, жол таман таштары толук түрдө бүтүптүр. Мына жерде да таштанды жатат. Бул эмне деген кылык жору, Эмне деген? Баягы эле сөз да, эч ким үйүнө моундай таштабайт. Дагы бир жолу эскертүү. Эскертүү момунга пайда берет дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, сөзсүз түрдө ушул нерсени тыгыз жакшылап көңүл буруңуздар. Бири-бирибизге мындай келиңиз, жакшы сөздөрдү айтып, мына таштанды таштабайлы, алып коелу делчи, могу таштанды караңыздар. Могул жерде да таштанды. Ушул суусундуктарды, энергетиктерди биз өзүбүз эле ичебиз. Башка бирөө ичип таштап койбойт. Европадан кем эмес, мына Европадан кем эмес кылып Ош шаардык мэрия тарабы жасап койду, сонун кооздопчу. Эми бул жагына биз өзүбүздүн колубузда да мындай кастарлап кандай колдонот экенбиз, канча убакытка чейин чыдайт, демек биздин өзүбүздүн колубузда. Бул жерде жолдон өтмөктөн өтүп бара жатабыз буюрса. Азыр Аскар Шакиров көчөсүнүн
берки өзүнөн арка өзүнө өткөн жол түбүнөн өтүүчү өтмөктү көргөзүп коеюн сиздерге. Эми бул жакты го таштанды мейил. Анткени толук түрдө бул жак бүтө элек. Ичи мына ушундай азыр. Бирок соң унаалар өтүп атат үстүнөн. Бирок шокундугуштар анча билинбейт экен. Кубанып турган учурум. Жогоруда айтпадым эле. Бул жакта да белги бар деп. Азыркы учурда Ордо Улуу шаарыбызда бийик имараттар аябагандай көп түшүүдө. Мына көрдүңүздөр. Сон болуп могул жерде. Бир жагы кооз. Ал эми бул жактарга болсо мындай таштанды таштабагыла деген жазуу койсок дагы бирок адамдын тарбиясынан да мүнөзүнөн. Ол жерлерде атайын тамекинин таштандылары же болбосо жанагы сиздер чеккен сигареттин же болбосо нитро ичкен нитронун кабактарын таштап койгондугун көп эле көрүп жатабыз. Бул адамдын мүнөзүнөн, табиятынан болот. Ушул нерселерге мындай кейиштүү сөздөр менен айтып жатам. Жакшыраак көңүл буралы. Өзүбүздү өзүбүз оңдойлу. Мына азыр оңдолуп бүттү, сонун болуп калды. Ушул нерсеге жакшы мамиле кылалы да. Кетиги жана мен көргөзгөн Исакбек Муунов көчөсү, ардактуу замандаштар. Бул жагынан болсо дал ушул Абсамат Масалиев көчөсүнө барып кесилишет жол чырактан. Бул жерден көрүп турасыздар. Негизги аймак катары. Төрт көчөнү бириктирип турган дал ушул Абсамат Масалиев жана ошондой эле Исакбек Муунов көчөсү бириктирет. Жол чырак негизинен жөнгө салат. Ал эми биз болсо багытыбызды алдыга карап улуу менен биргеликте жакка өтөлү. Ал эми жолдун бул тарабындагы бетонду дагы кооздоп коюу максатында иш аракеттери жүргүзүлүүдө экен. 100% деңгээлде бүтө элек, бирок аз-маз иштери калыптыр. Бирок ошентсе дагы таштабаңыздар туугандар. Оштук болобу, Жалал Абад болобу, Талас болобу, Нарын болобу, Чүй болобу, Баткен болобу, Ысык көл болобу, Жети областучу ар бир кыргызстандык, ар бирибиз мындай өзүбүздүн үйүбүздөгүдөй мамиле кылалы да. Туурабы? Окумуштан жаркырай берсин, өркүндөй берсин Кыргызстаныбыз. Тез Жария каналы бүгүнкү чыгарылыштарда сиздерге Исакбек Муунов көчөсүндөгү жер түбүнөн өтүүчү өтмөк жана ошондой эле көпүрө тууралуу кененирээк видео чыгарылыш кылып сиздерге көргөзүп берди. Жалпы эле чет жерде жүргөн мекендештерибизге, мусулман туугандарыбызга, кыргызстандыктарга, анын катарында Ордо Улуу шаарынын тургундары ушул видеороликтен биздин дагы да болсо кооздук катарында сыностон кийинки абал учур менен таанышып, бир өзүнчө сүйүнүп калды болуш керек. Жалпыңыздарга дагы бир жолу ассаламу алейкум, сак саламатта туруңуздар. Эгерде жарнамалык кызматтар керек болгон болсо биздин профилдеги номерлерге байланышып бериңиздер. Кызмат кылабыз. Тез Жария каналы сиздерге ыкчам түрдөгү
жакшы жаңылыктарды чагылдырып чыгарып турабыз. Амандыкта туруңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.